дал ушул шумдукту көрүүдөн мурун мына бул видеону аягына чейин көрүңүз. Анткени буга чейин көрбөгөн нерсени көрсөтөбүз. Кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын 99 касиеттүү ысым сыфаты бар. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Али, улуу деген маанини туюндурат. Эгерде ким Аллахтын ушул кереметтүү ысымын күн сайын окуп жүрсө, аны жазып алып, ар дайым өзү менен кошо сактаса, Аллах Тааланын даражасын жогору кылат, байлыгын көбөйтөт жана баардык каалоо тилектерин ишке ашырат. Бул ысымды көп жолу окуп жүргөн адамдын ыйманы бекемделет жана Аллах тарабынан ойлогон максаттарына жеткирилет. Аллахтын кийинки ысым кереметтүү сыфатынын бири Я Кабир, улуу, бийик, андан башка эч бир улуу нерсе жок, анын эч бир теңдеши жок деген маанини туюндурат. Эгерде ким жумушунан куулуп салган болсо, ал 7 күн орозо кармасын жана орозосун ар бир күнүндө Аллахтын бул кереметтүү ысымын 1000 жолудан кайталасын. Ошондо иншаллах бул адамдын ардак менен кайра жумушуна коюшат. Ал эми урмат сый үчүн күн сайын 100 жолудан окуп туруу керек. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Хафиз, макулуктардын баарын сактоочу деген маанини туюндурат. Анын колдоосу түгөнгүс, түбөлүк. Ким Аллахтын бул кереметтүү ысымын ар дайым күн сайын кайталап жүрсө, Аллах Тааланы жоготуулардан, жамандыктардан жана коркунучтардан сактайт. Кедейликтен алыс болгусу келген киши Аллахтын ушул кереметтүү ысымын күн сайын 16 жолудан көп кайталап жүргөнү дурус болот. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Мукит, жардам берүүчү, жашоого зарыл болгон баардык нерселерди бөлүштүрүүчү, алардын санын аныктоочу жана өз макулуктарына жеткирүүчү деген маанини туюндурат. Аллахтын бул кереметтүү ысымын 7 жолу кайталап туруп сууга дем салып ичсе, анын баардык каалоолору аткарылат. Аллахтын бул кереметтүү ысымын көп жолу кайталап сууга дем салып, андан кийин ошол сууну тили заар тентек балага ичирсе, ал жакшы жакка өзгөрөт. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Хасиб, баардыгын эсеп кысап кылуучу, ал өзү жетишээрлик баардык макулуктар андан ырыскы жана жакшылык суроого муктаж. Ал эми Аллах эч нерсеге муктаж эмес деген маанини туюндурат. Эгерде ким кандайдыр бир нерседен корксо, Аллахтын ушул кереметтүү ысымын бейшемби күнүнөн тартып 7 күн катары менен эртең менен жана кечинде 70 жолудан окуп, 71-чи жолкусунда Хасби Аллахул Хасиб деп айтсын. Мына ошондо муну окуган инсан ошол жамандыктардан сырткары болот. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Жалил, улук, ал эң улуу зат деген маанини туюндурат. Эгерде ким Аллахтын ушул кереметтүү ысымын кагазга же кездемеге жазып сактаса, Аллах ошол адамды ардак менен сыйлайт. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Карим, берешен, анын жакшылыгы эч качан азайбайт деген маанини туюндурат. Эгерде ким урмат сыйга ээ болгон такыба адамдардан болгусу келсе, анда ал Аллахтын ушул кереметтүү ысымын уктап калгыча кайталасын. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Ракиб, өзүнүн макулуктарынын ар бирин акыбалына жараша амалдарына көзөмөл кылуучу деген маанини туюндурат.
Allah'tın tekşерүүсүнөн эч ким эч жака качып кете албайт. Үй бүлө жана мал мүлк кырсыктардан аман болуш үчүн Аллахтын ушул кереметтүү ысымын 7 жолу окуп, аларга дем салуу зарыл. Бул ысымды өзүнүн жамандыктардан коргоосу үчүн окуса болот. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Васи, бардык ааламдарды курчап алуучу деген маанини туюндурат. Анын кучагы кенен, ким диний жактан алга жылууга жана материалдык көз карандысыздыкка умтулса, ал Аллахтын ушул кереметтүү ысымын көп жолудан кайталап жүрсүн. Ал эми татаал сыноодон оңой өтүү үчүн Аллахтын мына ушул кереметтүү ысымын көп жолу кайталасын. Аллах ага жеңилдик берет. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Маджиб, боорукер, дуаларды жана тилектерди кабыл кылуучу. Ал жалгыз намаз аркылуу ага гана кайрылуу керек. Эгерде ыймандуу адам ар дайым Аллахтын бул кереметтүү ысымын окуп жүрсө, анын дуасы сөзсүз кабыл болот. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Хаким, даанышман. Ал баарын даанышмандык менен кылат деген маанини туюндурат. Бул кереметтүү Аллахтын ысымын көп жолу окуган адамга Аллах Таала илимдин жана даанышмандыктын эшигин ачат. Дуанын кабыл болуш үчүн Аллахтын ушул кереметтүү ысымын көп жолу окуп туруу зарыл. Ошондой эле бул ысымды көп жолу окуган адамдын жумушунда эч кандай кыйынчылыктар болбойт. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Вадуд, Аллахка жакындар, өзүнүн ыймандуу кулдарын сүйүүчү деген маанини туюндурат. Ким Аллахтын ушул кереметтүү ысымын 1000 жолу кайталап, аялы же күйөөсү экөө жей турган тамакка дем салып жешсе, анда ал экөөнүн ортосундагы айырма өзгөрүп, сүйүүгө жана тартылууга алмаштырылат. Бири-бирине болгон сүйүү күчөп, ортосундагы махабаты ашат. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Маджид, мактоого татыктуу деген маанини туюндурат. Кимде ким катуу ооруп калган болсо, ал адам айдын 13-чү, 14-чү жана 15-чү күндөрү орозо кармап, ооз ачкандан кийин Аллахтын ушул кереметтүү ысымын көп жолу кайталап сууга дем салып, ал сууну ичсе, иншаллах, тез эле айыгып кетет. Ал эми Аллахтын ушул кереметтүү ысымын көп жолу окуп жүргөн адам башкалардын сый-урматына ээ болот. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Баис, пайгамбарларды жөнөтүүчү жана өлүктөрдү тирилтүүчү деген маанини туюндурат. Эгерде ким уктаардын алдында колун көкүрөгүнө коюп, Аллахтын ушул кереметтүү ысымын чын жүрөгү менен 100 жолу же андан көп окуса, анда анын жүрөгү даанышмандыкка жана нурга толтурулат. Ошондой эле ушул ысымды такыбаалыктын күчөшү үчүн да көп кайталап туруу зарыл. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Шахид, күбөгө өтүүчү. Эч бир нерсе анын байкоосунан сыртта кала албайт. Аллах баардыгын өз-өзүнчө көрүп туруучу жана аларга күбө болуучу деген маанини туюндурат. Эгерде тил албаган аялдын маңдайына алаканын коюп туруп, Аллахтын ушул кереметтүү ысымын 21 жолу окуп ага дем салса, ошол аялдын адеп ахлагы жакшы жакка өзгөрөт. Аллахтын кийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири Я Хак, чындык деген маанини туюндурат. Кимдин жакындарынан бирөө табылбай калса, жоголуп кетсе же аны уурдап кетишсе, Аллахтын ушул кереметтүү ысымын төрс бурчтук баракка жазып алып, ошол кагаз дертең мененки намаздын алдында өзүнүн алаканына коюп туруп, анан дуа кылса, иншаллах, жоголгон адам жакын арада табылат же уурдалган нерсени кайра алып келип беришет.
Allah'tın kийинки кереметтүү ысым сыфатынын бири. Я вакил. Бардыгын камтып алуучу деген мааниди туюндурат. Аллах жалгыз. Бардык нерселер Аллахка гана таандык. Ким алдыда келе турган бактысыздыктан коркса, ал Аллахтын бул кереметтүү ысымын көп жолу кайталасын. Ошондо ал коргоодо болот. Ал эми ким сууга чөгүп кетүүдөн же өрттөн өлүүдөн коркса, Аллахтын бул кереметтүү ысымын окусун. Ошондо ал алардан сырткар болот. Билип билбей кетирген катачылык күнөөлөрдөн ар бири жүрөктөрдү билинбей карайтып отуруп, темир дат баскандай жүрөгүбүз дагы карайып, катууланып кетет. Деги эле ушул карайып кеткен темирдей дат баскан жүрөктү кантип агартып, кантип күнөөлөрдөн тазаланып, жүрөккө бейпилдик орнотобуз. Кадимки темирдин даты ал жерге сүрүлгөн кезде кандай тазаланып жылтыраса, Аллахтын ысымдарын кайталоо да биздин жүрөгүбүздү дал ошондой тазалайт. Кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын 99 касиеттүү ысым сыпаты бар. Кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын бул ысым сыпаттары жүрөктү гана жумшартып, жүрөктү агартып, күнөөлөрдөн гана тыйбастан, адамдык даражасын бийик деңгээлге чейин көтөрүп, адамдык сыпатын ушунчалык деңгээлде курчутат. Аллахтын бул улуу сыпаттары адамдын жан дүйнөсү жана бүтүндөй жашоосуна терең таасир этет. Ал эле эмес, керек болсо бул дүйнөдөгү өтө коркунучтуу айыкпас дарт болсо дагы, мунун баарысы кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын кереметтүү ысым сыпаттары менен жок болот. Ал эми кудуреттүү жараткан Аллах Тааланын бул улуу кереметтүү ысым сыпаттары тууралуу сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эмне деген? Аллахтын 99 кереметтүү улуу сыпаты бар. Бул дүйнөнүн материалы дат басып калган темир жерге сүрүлгөн кезде кандай жылтырап тазаланса, Аллахтын улуу ысым сыпаттарын кайталап туруу дагы жүрөктөгү даттарды дал ошондой тазалайт. Ал эми ким мына ушул Аллахтын улуу кереметтүү сыпаттарын жаттап алып, ар дайым көптөн кайталап жүрсө, анда ал адам бейишке кирет.